Адамдардын эң чоң көйгөйү балдарынын оюн ойногону телефондончу. Азыр менден көбү сиздин балдарыңыз оюн ойнойбу, оюн ойногондо эмне кыласыз деген суроолорду көп берип атышат да. Телефонун алып коюп атабыз, бекитип коюп атабыз, урушуп атабыз, уруп атабыз, такыр болбой атат депчи. Мен сиздерге айтып кетейин, ооба, менин балдарым дагы ойношкон. Ал оюндардын баардыгын атышын дагы, машина жарыштарын дагы баардыгын ойношкон. Бирок ошол ойноп аткан мезгилде мен алардын ошо оюнун сыйлагам да, балдарымдын чек арасынан өтпөй. Эгер балдарыма иш жумшаган болсом, балам оюнуң канча мүнөттөн кийин бүтөт деп сурачумун. 10 мүнөттөн кийин бүтөм апа, же 15 мүнөттөн кийин бүтөм десем, мен мейли ошо 15 мүнөттөн оюнуңду бүтүрүп ал, андан кийин жаңы баштабай туруп мага чыгып жардам бер деп айтчумун. Же болбосом оюнуңарды баштаарда менден сурагыла, иш жокпу, биз оюнубузду баштай берейлиби деп. Ошентип сурашат болчу да. Балдар оюн ойноп атканда, апа мына машина менен жарышып атабыз, караңыз, мындай атыш болот деп мага да көрсөтсө, ай, сонун жакшы жеңип атасыңарбы, молодцы деп ошентип койчумун да. Себеби балдарым ошол оюнга тоюшун каалагам да. Менчи тойгондон кийин анан оюнду өздөрү таштайт деп ишенгенмин. Эгер силер телефонун бекитип, оюн ойнобо деп дайыма тоскоолдук жарата берсеңер, бала ошо оюнга тойбой калат дагы, кызыгы бүтпөй дайыма ойногусу келе берет. Кийин үйлөнгөндөн кийин, чоңойгондон кийин деле иштебейли ошо оюнга кызыга беришет да. Азыр мен ойлойм, балдарым ошол оюнга тойду, атышын дагы, машина гонкасын дагы. Азыр биз телефондорунда такыр оюн жок деп калышат. Ошо намазга жыгылып, өздөрүнүн окуулары менен дайыма китеп окуганга кызыгып кетишти. Анан эненин дубасы да берди, аябай чоң күчкө ээ. Мен дайыма балдарыма дуа кылчумун. Ушулар ислам динине кызыккан, намаз окуган балдар болсо экен, ушулардын жүрөгүн ач, Аллахым депчи. Алар бул жакта окуп калган үчүн, кичине орусташып калган үчүн мындай дин тууралуу өзүм да толук маалымат бере алган эмесмин да аларгачы. Азыр баардыгы Аллага шүгүр оюн ойношпойт. Ушул биздин китептерди окуп, динге кызыгып, намазга жыгылып калышкан.